Экинчи бөлүк бул 22-синен баштап 30-июнь 30.06-га чейинки расходдор, анан калган акчанын счету. Жол кире 65 дегенде, значит мен 40 сом менен барып турмун, 25 сом менен келиптирмин. Уюга 500 сомго дегенде могу жерде бир уюм уже 3 ай болуп күйлөбөй атканда ушу кичине ооруйт окшойт деп дары сатып алгам. Бирок туура эмес санап койгон окшоймун. 2 күндөн кийин эле күйлөп калып, дарынын жарымы калып калды. Одежда өзүмө көйнөк сатып алдым, жайкы көйнөк, шаарга кийип барып келгенге. Подработкага 490 сом короттум. Мен бир подработка алгам, ошонун расходу болду да. Анан продуктуга 50 сом дейт. Нан алган окшойм же ошо базардан бир нерсе ала келген окшойм. Жол кире 100. Базарга барып келдим бул күн дагы. Уйду оплодотворение жазаттык. Мастерге, доктурга 1400 сом бердим. Медицинага 495, анализ, бул уже 10% менен, болбосо 550 болмок. Анан дагы бир конокко Куран окутканга бардык, бирок кошунанын машинеси менен барып келдим да, бекер 1500 кошумча бердик. Бул жерде жолго короттурмун 360, доктурга барып көрүнүп кайра келдим. Доктур мамлекеттин доктору, бекер, мен застрахованныймын. 2000 сом бир жылга, 1850 ушундай. Ошон үчүн уколдорду сайса дагы мен уколго дагы акча төлөбөйм. Жол кирени коротуп барып келиптирмин. Жол кире 80, Беловодскийге 40 менен барып келиптирмин. Одежда 550, ушуну билбей атам эмне кийим алганымды. Подработкага дагы 100 сом короттурмун. Неме, идиш сатып алгам. Ошо бышырган нерселер салыш үчүн. Продуктуга 1800 короттурмун. Дом 250, муну огородко калий деген чачап турган дары сатып алдым. Конокко 500. Бул жерде бирөө жентек берип ага бардык. 605. Дагы дом дейт, билбейм. Кызыма 1000 сом бердим. Бирок кызым деле өзүн өзү мынтип камсыз жабат да, негизи өзүнүн расходдорун. Кээде эле өтө бергеним эле 3000 болбосо күнүмдүк расходдорго ушундай 1000 сом, кээде 2000 сом эле берем. Бербей калган айлар болот. Эң крупный расходум январда квартирасын 40 миңге жаап бергем. Ушул айда дагы башка жумушка өтүп, окуусу бүткөндөн кийин башка жумуш таап, анан аяк өткөндө ошо если что мама 5000, 6000 квартираны жетпей калат, жаап бересиздер дедиле, макулдап аткам, бирок жабылып калды, өзү иштеп акча таап калыптыр. Уюга 2000 деген, бир ушул 06 кайтарды да подача байке. Ошонун айлыгы 2 уюга 2000 бердим. Бир жумага жол кире 605, уюга расход 3900, одежда 2350, подработка 590, продукту 1850, медицина 2195. Дагы бир нерсе алып турмун да, бул жерден эмне алдым экен, анан карап коеюнчу да. Могу экөөнү алмаштырып жазып алган окшойм бул жерге, бул жерге. 2500, конок 2000, дом 855, бул кызыма 15345 сом короттурмун. Бул 3-чү жумада. Эми мына бул конверттеримде. Бул жерден артыман текшергендер деле болбосо керек, кече туура эмес айтып коюптурмун. Кайра санап чыктым да. Бул уже мен бүгүнкү күнү тартып атам да видео. Мурдагы айдын отчету 4810, мына накопленияда бар болчу. Мунун ичинде ушунча акча бар эле ошол күнү. Проезд дегенге, проезд продукту экөө тең бир конверттен кетет. Жол кирени иштетсем дагы ушул продукттун конвертинен иштетем. 1300. Кече ушуну 800 деп санап коюптурмун. Эгер артыма текшергендер болгон болсо, билет болушуңуздар керек. Так, отдых кандай болот, эмнени эсептейм, айттым наркы видеодо, ошол жактан карап алыңыздар. Мына 2420. Бул жерде бул акчанын баарын короткон жокпуз. 1850-сүн эле короттук. Жол кире менен. Атак негизи ушу 2200-тү именно эс алганга коротобуз деп барганбыз да. Медицина деген конвертим дагы бар эле. Медицина деген конвертим. Бул жерде 1500. 1500 уже бар 30-унда деп жазган экенмин. Мына ошондо конверттеги ошол күнкү акча 10 000 болду. 1000 сом депозитке котордум. Баягы 3000 депозит 4000 котордум да, ошондо ушул айда 11 000 болду. И картамда, Мбанкта 10465 сом болгон экен ошол күнү. Итабу мен 30.06-да чыгып атам общий 21465 сом менен. Ушунча сом наличка колумда болуп атат. Анан мени кызыктырган нерсе, мына 40 000 сом акчам бар эле. Анын 17170-ин биринчи жума болду. Азыр. Мына 40 000 акчам бар эле, 17170 биринчи жуманын продуктусун кемиткенде 22800 калды. Экинчи жуманын продуктусун кемиткенде, эми расходуна 20463 кемиткенде 2467 калды. Мен ошол ай бүткүчөктү Малинадан плюс алдым, 23200 сом. Малинадан ушунча сом таптым. 25600 болду акчам. Болуш керек. Анан сүттөн таптым 24500. Ушул полный айдыгы, 06 айдыгы. Ошондо 50167 акчам калыш керек экен. Бирок анча калган жок да, себеби могул 15345 3-чү 06-нын эң акыркы жумасындагы расходум. 34822 сом калыш керек экен да. 30-чу 06 числодо. Бирок менде анча акча жок. Менде бар только 21465. Значит, 13357-ни биз жашообуздан тышкары короттук. Ал ошо жолдошумдун акчасы, мурдагы капитеткен акчалар болчу да. Получается, антип могу жерден 50 000, 90 000 акчадан биз чыгып атабыз где-то 20-30-35 000 менен эле. Калганы бүт баягы расход акчадан кетти. Ошондой болду кыздар. Мына каяктан доказать этесиз деп айткандар болуп калбасын. Мен ар бир күндө канча малинага канча сом алганымды жазып коем. Бул аз болуп баштаган. Могул жерде эң крупныйым 360-тан саттым килограммын. Ошондо 18 17 ушундай ошо 15-тен үйдө килограмм саткам да. Ошонун акчасы. А могу накопление 10% деген ушул малина терип баштагандагы накоплениялар.
буга чейин уже терип немесин алмаштырып койгом, конверттин. Уже могу 10 числодон баштап бул менин өзүмдүн зарплатам, ушул иштеп атканым үчүн. Зарплатага деле пландарым бар, наркы видеодо айтылган. Бирок эми ошондон ашып калса, өзүмө мындай жакшы бир нерсе алганга болот, могу себе позволить деген сыяктуу. Күйөөң деле бере бербейби, күйөөң эмне анча акча таппайбы деп жазгандар да чыгат. Жакшы комментарийлер көп, бирок жамандар да бар. Биз үй салабыз, буюрса мына 10 күндө анын дагы расходун жазып чыгарып турам. Күйөөнүн акчасы бар, таап аткан акчасы бар. Могул 40 000 сом эмне таза менин өзүмдүн кышы менен эмнеден иштеп тапкан акча дейсиңер. Күйөөм мисалы зарплатасын которот, мага 100 000 рубль, ошол 100 000 рубльди курс жакшы болуп алмаштырсам, мен 117ге чейин алмаштырып аттым. 118 болуп алмаштырган күндөр болду. Күйөөм тоголок эле 100 000ди катып кой деп айтат, картага калтырып кой деп. Анан калган 100 000ден ашкан калган сомду мен ала берем. Монда дагы 100 000 сом турат 06 үчүн бизге которгон. Бирок азыр 100 000 сом 100 000 рубль 105 000 сом эле болуп калган атпайбы? Мен ошон үчүн кичине болсо дагы курс көтөрүлсүн деп 06сы жиберген зарплатасынын банктан ала элекмин. Эми курс ылдый болсо дагы стройка баштасак айла жок алганга туура келет. Ошол акчалар биздин расходко да ошону корото бергенге болот. Анда келип сурабайт канча жоготтуң, канча кылдың, эмне деп. Бирок, конечно, ошол акчасын тийбегенге аракет кылам, ошону чогултканга аракет кылам. Антпесе мен мисалы жаш аял эмесмин да. Биз антип ар кандай расход кылып, канчалаган жылдарды ошентип оңго солго чача берип, ушинтип аябай мындай кечүүлүү болдук. Съемный жильодо жашап, почти что 10 жылдай жашадым Москвада. Балдар менен 7 жыл жашадым, балдар жок 3 жыл өзүбүз жүрдүк барып келип. Ошон үчүн мынтип отдельно расход кылбаса болбойт. Кантип чогултабыз акчаны деп аткандар болсо дагы ошентиңиздер. Бирөөңүздөрдүн акчасы безоговорочно үйгө кетиш керек, безоговорочно. Мына бирөөң кимиңер көп тапсаңар ошонку үйгө чогулуш керек да. Кимиңер аз тапсаңар ошонку расходко кетиш керек. Оплатили 30 000 сом, мисалы 70 000 сом айлыкка 30 000 сом квартирага төлөдүңүз, 40 000 сом калып атат, 20 000 25 000 продуктка короттуңуз, 5 000 жол кереги 10 000 короттуңуз, болду. На любые расходы у вас только 5 000 сом. Башка бербеш керек. Ошентип эле чогултпасаңыздар акча чогултуш өтө кыйын, убакыт өтүп кетет. Чет жерде жүргөн ар бир күн өтө баалуу, өтө кымбат, өтө барктуу. Ошонун чет жерде жүргөн жыйынтыгын чыгаргандар бар, чыгарбагандар бар. А жилье это самое главное. Келип эле ошол жакта Москвада иштеп бияка келип Москвадан машина алып келгендер бар да, үй жок эле турупчу. Машина это дополнительный расход. Менин оюм боюнча деле, көптөгөн башка кишилердин ою боюнча эле машинага страховка төлөшүңүз керек, машинага май куюшуңуз керек, машинаны ундурушуңуз керек, машинаны краскалашыңыз керек, машинага АСАга төлөшүңүз керек. Машинанын майы азыр кымбат. Вроде бы кажется, что ошол жака барып келдиңер, бирок силер мындай ойлосоңор, даже таксиге анчалык акча коротпошуңуз да мүмкүн да. Бияка келип таксилеп жүрсөңүз делечи. Бир күн такси аласыз, 2 күн такси аласыз, жөнтөңүз жукаргандан кийин таксиңиз таксиде местан алып каласыз. Ошон үчүн машина это доп расход. Үйүңүз бар болсо гана можно позволить себе машину деп ойлойм. Особенно когда ваша машина не приносит ничего. Сиз бир ай машинаны миндиңиз, атаңыздын эшигин алдына токтоттуңуз да кетип калдыңыз. Зачем вам эта машина? Андан көрө бир ай ошондой эле машина мингиңиз келип атса, бир ай келип арендага машина алып, ошол аренданын акчасын төлөп, минип айдап, анан кайра бир айдан кийин өткөрүп берип койгон жакшы го деп ойлойм. Бирок мен мынтип билгем, бар деле АСАган өзүңөр төлөйт окшойсуңар, ошо арендага алганда деле. Канча бир ай айдасаңар төлөйсүңөрбү же алар замат эле ошол жылдын АСАгасын төлөтү түшүнбөйт. Мен ошону билгендер болсо комментарийге жазып койгула. Мен ошол себептен машинам жок. Я знаю, что предстоят очень огромные расходы на машину. Себеби биз стройка алганда ташыбыз керек болот. Постараюсь как можно көп нерсени бир машинеге жүктөп алып келгенге. Будем стараться. Туугандардын машинеси бар. Бирок шаарга аны заказ кылсаң 1000 сом, 1,5 миң сомго айдап барат да. Андан көрө мен жолдошум, балам үчөөбүз бирөөнүн машинесин эле түшүп алып 150 сомдон төлөп, 200 сомдон төлөп барып, кайра 200 сомдон төлөп келсек 1200 сом расход кылып атпайбызбы? И то тиги кадыр көңүл кылып аны бияка чакырып, өзүнчө ага да тамак бериш керек, кийин анын айтканын кылыш керек, обязаны болуп каласың деп ойлойм. Анан сиздер кандай ойлойсуздар билбейм. Расходдор ушундай болду. Могу жерде көрүп аткандар болсо айтып коюңуздар.